Жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Президенти дагы бир жолу алдоону максат кылып башташты. Тикибаев абакта камералардын орнотулушуна каршы чыккан, Jump жалган маалымат тараттыбы? Россияда кыргызстандык таксист аял зордукталды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Мээримдүүлүк штабынын башчысы Асоль Малдахматова Кыргызстандын гемодиализ борборлорунун көмөгү менен мамлекетте дотацияда турган 180 гемодиализ бейтаптуу акысыз тейлөөчү программаны уюштурду. Малдахматова ошондой эле өзүнүн жеке каражатынын эсебинен 400 оорулуу адамга азык-түлүк берип көмөктөштү. Гемодиализ борборлоруна кайрылып 1 айда 11 миллион сомдук акысыз көмөк көрсөтүүгө жетиштик деп айтты коомдук ишмер бул тууралуу. Эскерте кетсек, коронавирус эпидемиясынын маалында Асоль Малдахматова мээримдүүлүк штабы деп аталган коомдук долбоорду ишке ашырып, өлкө 78 500 жаранга көмөк көрсөтүп, 800 ыктыярчынын башын бириктирди. Телеал баруучу таанымал классика, опера жана эстрада аткаруучулары менен 27 концертти уюштурду. Булак заман кейжем. Бишкекте 1-майдан тартып, фонтандар ишке кирет. Бул жөнүндө мэриянын басма-сөз кызматы билдирди. Тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери борборубуздагы фонтандарды ишке киргизүүгө даяр. Азыркы убакта фонтандар комплекстеринде суунун шорунан тазалоо, жарык берүүчү приборлордун кабелдерин алмаштыруу жана насостор менен электр кыймылдаткычтарын иштетүүгө даярдоо жумуштары аткарылып бүттү. Ошондой эле ишкананын 24 кызматкери Сатылганов атындагы улуттук филармониянын алдындагы Жаштар аллеясындагы, Солнечные рыбки жана Таш комплексинде жана Алатуу аянтындагы фонтандарды ишке киргизүүгө даярдоо жумуштарын аткарышкан. Белгилей кетсек, тазалык муниципалдык ишканасынын менчигинде 16 фонтан бар. Болливуд актеру Амир Хан кайрымдуулук иш жасап, аны менен бирге чыныгы муктаж адамдарды аныктады. Актер колунда жок адамдарга 1 килограммдан ун таратылат деп жарыя кылган. Көпчүлүк адам келген эмес, чыныгы муктаждар келип 1 килограмм ун алып кетишкен. Актер ар бир унга 15 000 рупий салып койгон. Ал 15 600 сомду түзөт. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов коронавирусту алдын алуу боюнча Кыргызстандагы жарандардын бардыгынан жалпы анализ алуу керектигин сунуш кылган. Белгилүү кардиохирург Калдарбек Абдрахманов өзгөчө абал уланыш керек болбосо 10 000ден 100 000ге чейин жарандардын өмүрү коркунучта болоорун эскертти. Ошол эле учурда жалпы анализ жүргүзүүгө медицинанын күчү жетпейт деген оюн Жалбырак ТВга билдирди. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Тикибаев кечээ Жалбырак ТВ каналына маек берип жатып, түрмөдө кантип телефонун катып жүргөнүн ачыктаган. Тикибаевдин бул маеги дароо тарап, коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Ал арада бул маекке байланыштуу жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы билдирүү таратып, Тикибаевдин телефон колдонгонун мыйзамсыз деп атады. Ошондой эле Тикибаев жаткан камерага орнотулган видео көзөмөл боюнча да комментарий беришти. Jump видео камералар саясатчынын өзүнүн коопсуздугу максатында орнотулганын, Тикибаев колониянын ичиндегилерден коркутуулар болуп жаткандыгы тууралуу арыз жазган деп кошумчалады. Бул маалыматты Вести KG маалымат булагы жазып чыкты. Жамптын бул билдирүүсүнүн артында кандай саясат жатканы белгисиз. Бул маалымат коомчулукта Атамекен партиясынын лидери Тикибаевдин аброюн түшүрүүгө багытталган билдирүү катары бааланууда. Себеби Тикибаев эч качан өмүрүнө коркунуч жаралып жатканы тууралуу даттанган эмес. Тескеринче абактагылар Тикибаевди аксакал катары сыйлап, сылык мамиле кылышкан. Буга акыйкатчынын, кыйноолорго каршы улуттук борбордун, жогорку кеңештин депутаттарынын жана жактоочулардын ошол учурдагы билдирүүлөрү далил. Тескеринче Тикибаев видео камералардын орнотулушуна каршы чыккан. Тикибаевдин жактоочулары бийликтин бул кадамын сынга алып, камераларды орнотуу мыйзамсыз деп баалашкан. Бул боюнча депутаттар жогорку кеңеште көтөрүп, Тикибаевга басым катары анын камерасына мыйзамсыз видео байкоочу аппараттар орнотулуп жатканын айтып чыгышкан. Ошол эле учурда бийлик Тикибаевди абакта да жөн жаткырбай, анын ар бир кадамын көзөмөлдөө үчүн тегеректе камераларды орноткон. Бул факт. Андыктан жумурткадан кыр издеп, бөйрөктөн шыйрак чыгарып, жалган маалыматты мамлекеттик мекеменин таратып жатканы өкүнүчтүү. Чындык. Урматтуу достор, биз мындай кыйынгырдалда четте карап турбай жардамга муктаж болгон адамдарга колдоо көрсөтөлү деп чечтик. Бүгүн Акнет компаниясы Бишкек шаарынын жана жаңы конуштардын жашоочуларына жардам көрсөттү. Компания жардам көрсөтүү үчүн жалпы 750 000 сом бөлгөн. Бул каражаттан жардам менен 500дөн ашык үй бүлөгө жардам көрсөтүлдү. Өтө муктаж болуп жаткан үй бүлөлөрдүн даректерин жана ал тууралуу маалыматты Бишкек шаардык мэриясы берди. Жардамдарды даректерге компаниянын жумушчулары жеткирип беришти. Мындан сырткары өлкөгө өзгөчө
абал киргенден тарта компания элге жана мамлекетке ар кандай жардам көрсөтүүдө. Айтсак, коронавируска каршы күрөшүү үчүн ачылган эсепке миллион сом которулган. Азыркы тапта алдыңкы катарда туруп, өзүнүн жанын тобокелдикке салып жаткан медицина кызматкерлеринин үйлөрүнө жеткизүү үчүн транспорт бөлүп берилген. Укук коргоо органдарына уюлдук телефон менен камсыз кылынган. Манас аэропортунда жайгашкан карантиндик аймактарга байланыш түзүлгөн. Ошондой эле блокпосттордо турган укук коргоо органдарынын кызматкерлерине медициналык жайларга жана азыркы тапта иш алып барып жаткан шаардык кызматтар тамак аш менен камсыз болгон. Башына кыйын күндөр түшкөн элдин өжүгүн бир аз да болсо жеңилдете алдык деп ишенебиз. Биз чогуу гана жеңебиз. Санкт-Петербург шаарынын Москва районунда кыргызстандык таксист аялды зордуктап кетишти. Бул тууралуу Орус басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, полицияга такси кызматында иштеген 28 жаштагы Кыргызстандын тургуну кайрылган. Анын айтымында 23 жаштагы Өзбекстандын жараны аны түнкү саат 3:30 зордуктаган. Зордуктады делген киши ыкчам түрдө кармалган. Чектүү жыныстык катнаш эки тараптын макулдугу менен болгонун айткан. Азыркы учурда кылмыш ишин козгоо маселеси каралып, тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатканы маалым болду. Ал эми шектүүнүн туруктуу жашаган жери жана иштеген жери жоктугу айтылды. Булак Назарнюс KG. Башынан эле Адахан Мадумаров менен Темир Сариев сый мамиледе жүрүшкөнү маалым. Азырынча лидерлер биригүүгө расмий билдирүү кылыша элек. Бирок бийлик тараптагылар экөөнүн саясий күч түзүүсүнөн алдыртан чочулашып, каралуу кампаниясын баштап жиберишкени жашыруун эмес. Учурда оппозиция талаасы чачкан, ынтымаксыз болгону үчүн таасири жокко эсе. Эгерде Сариев менен Мадумаров кол алышса, башка күчтөр дагы кошула турганы айныгыс чындык. Азыр баары эле бири-бирин аңдып турушат. Кайсы жака тараза ташы болсо, интеллектуалдык күчтөр, олигархтар да ошол жака ыкташат. Табиятынан элдин маанайы деле бийликке сын көз менен карайт эмеспи. Эгерде эки лидер радикалдуу оппозициялык күч түзүүнү реалдуу жашоодо көрсөтүшсө, анда парламенттик шайлоодо көч башына чыгышат. Балким быйыл күздө саясий кырдаалды кескин түрдө өзгөртүп жибериши да мүмкүн. Арбай KG. Назарнюс маалымат агенттиги ырчы акын журналист Сонунбүбө Кадырованы кепке тартып, айрым жагдайлар боюнча ой бөлүштү. Сонунбүбө же бийликтегилер катарына эл иренжиген адамдарды кошо баштаганы, айрымдарынан арыла албай жатканы куугунду талкуу жарата баштады. Элдин жүгүн тарта албаган адамдарга ишеним артып отура берүү бийликке абийир алып келеби? Албетте абийир алып келбейт. Азыркы шарт көп нерселерди кайра бир карап, этек жеңди көп, акыл калчап иш кыла турган мезгил экенин көрсөтүп турат. Түшкө кирбеген курутуу бурулуштарды жасай ала турган сергек адамдар бу сапарда өздөрүн болушунча көрсөтөт. Элди, президентти дагы бир жолу алдоону максат кылып, болгон аракетин жумшашат. Бирок өлкөбүздүн гаранты болгон президентибиз анча-мынча нерсеге алданбай, бирөөнүн тилине кирбей чечим чыгараарда улуттуу ойлонушу керек. Анткени жүк президентке гана түшөт. Калганы бири-бирине шылтап кутулуп кете берет. Ошондуктан кааласа да каалабаса да ушул кырдаалдан алып чыга ала турган кесипкөй инсандарды издеп таап, ишке тартышы керек. Болбосо эки жүздүү, өз пайдасынан башканы ойлоно албаган адамдар бийликтин бетине көө гана жаап, өз билгендерин кылып, жыйынтыгында бийликте олтургандарды байкатпай түртүп чыгарып коюшат. Ошон үчүн кадрды акчасына, авторитетине карап тандабай, кесипкөйлүүлүгүнө карап тандашыбыз зарыл. Болбосо акча, авторитет эмес, турмуш жеңген кырдаал келип калышы ыктымал. Баса укук коргоочу Өндүрүш Токтонасыров Интерньюс уюштурган медиа топто 2020 форумуна КТРКнын мурунку жетекчиси Илим Карыпбековду спикерлик кылганын сындап, анын орду форумда эмес түрмөдө деп чыкты го. Илим Карыпбеков чын эле укук коргоочу ачуу сөздөр менен сындагандай адамбы? Ооба, ошондой адам. Ал турсун, ал бийликтегилердин ишенимине кирип, тымызын алардын катарына кошулуудан да тартынбайт. Анын айлакерлигине сөз жок. Бир эле илим эмес, коом илимге окшогон өгөр чычкандардан тазаланыш керек. Аларды эл билет. Эр болушса, эл алдына чыгып көрүшсүнчү. Тизмелерин жарыялап, 30 жылдан бери өлкөбүздүн колтугуна кирип алып, канын кенедей соргон митирлерди ким экенин айтып, айдап чыгышыбыз керек. Бирок Илим Карыпбеков жаңыча ойлоно алат. Көз карашы да, жасаган иши да башкаларга салыштырмалуу алды канча жандуу. Ошон үчүн кайсы бийлик болбосун аны менен кызматташууга аргасыз болот дешет го. Канчалык деңгээлде жаңыча ойлонгонун билбейм, бирок башкасын айтпай эле коеюн. Мен өзүм жакшы билген КТРКга келгенде акыбалы мышык ыйлачуу деңгээлге түшкөн анык. Эфир деген мамлекеттин бирден бир жүрүп турган каны, жол баштоочу идеологиясы. Бирок ал өзүнүн курулуш компаниясынын ишин жүргүзүп олтуруп албадыбы? Ушул жаңыча ой жүгүртүүбү? Анын жүзү жок, уялбайт, тили 5 карыш, сүйлөп койсо анча-мынча сабатсыз депутаттар коркуп кетсе, кыйынмын деп жүрсө керек да. Сөз менен иши дал келбеген адам. Ошон үчүн ага ишеним арта баштаган азаматтар азыртадан ойлонушу керек. Булак Назарнюс KG.
Учурда Алмазбек Атамбаевдин ден соолугу канааттандырарлык. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз борбору билдирет. Аны дарыгерлер күнү-түнү көзөмөлдөп жатышат. Соттук отурум боюнча ал өзү баш тартуу боюнча арыз жазган деп жазылат Улуттук коопсуздук комитетинин пресс-релизинде. Эске салсак, буга чейин мурдагы президенттине жактоочусу Замир Жушев Алмазбек Атамбаев Кой Таштагы окуялар боюнча соттук отурумга ден соолугуна байланыштуу катыша албай турганын Вести Кейджи сайтына билдирген. Юристтин айтымында мурдагы президенттин кан басымы кыйла түшүп кеткен. Коомдук саясий ишмер Эмилбек Каптагаев Facebook баракчасына кызык пикирин жарыялады. Ал 2010-жылы апрель төңкөрүшүнөн кийин бийликке чогуу келген. Андан соң президенттик шайлоодо талапкерлигин колдогон Алмазбек Атамбаев жана анын командасынын акыркы каадамдарына түшүнө албай жаткандай болгон. Атамбаев үчүн өлүп берчүдөй болуп, агынан жарылып жүргөндөр ачыкка түшкөнбү? Же абакта жатып аларга өзү ошондой насаат бергенби? Ким билет? Акыркы күндөрдө Бакеевди асмандан чыккан айдай, анын генералдарын асмандагы жылдыздай көрүшкөнүн жарамазандай жат айта башташты го чиркиндикке, деп жазды жакында эле парламенттин аракеттеги депутаты, убагында Атамбаевдин ишенген адамы болгон Рыскелди Момбеков, мурунку ички иштер министри генерал Кангантиев менен мурунку башкы прокурор генерал Турсункулов экөөсү менен чай ичкени сыймыктана турганын айткан эле. Каптагаевдин пикири түз эле Момбековго барып сайылып жатабы ошондо? Бул акырын Кейджи. Географияны мыкты билгендиги менен интернет жылдызына айланган Кайрат Мырзага Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Орозалиев жолукту. Бул тууралуу комендант билдирүү жасады. Айтымында шаар тургундарынын ыкчам жардамы менен Кайрат Мырзага жолугууга мүмкүн болду. Алгач сиздердин колдооңуздарга ыраазычылык билдирем. Ушул оор күндөрү бири-бирибизге жардам көрсөтүп туралы. Кайрат Мырзанын ак көңүлдүүлүгүнө жана мээримдүүлүгүнө баа бердим. Себеби берилген азык-түлүктөрдү биринчи кезекте жакындарына алып барып жана муктаж болгондор менен бөлүшөрүн айтты. Кызматкерлер тарабынан Кайрат Мырза суранган адареге жеткирилди. Аты жөнүн тастыктоочу документтерин алууга жардам беребиз деп жазылат билдирүүдө. Актриса жана бийчи Назбике Айдарова көпчүлүктүн суроолоруна жооп кылды. Тагыраагы кош бойлуу экенин ачыктап, социалдык тармактагы баракчасы аркылуу сүрөтү менен бөлүштү. Ал кеңири маалымат берүүгө үй бүлөсү каршы экенин билдирди. Назбике Айдарова 2019-жылы октябрда сүйүктүүсү Тумар Кэр тобунун мурунку бийчиси Саламат Абдрахмановго турмушка чыккан. Актриса План Б, Симулянттар, Джин Мен, Напарниктер тасмаларында роль жараткан.